Турцияда бунун иттердин жардамы өтө чоң болду. Биз кире албай аткан жерлерге, баягы жылчыкча жерлерге киргизип фонарик менен ошол жактан туруптардын жыттары чыкканда ошол жакта үн берип, менин атым Менсипбеков Калыйнур, аты жөнү толук аты жөнүм. Бул республикалык өзүнчө куткаруу отрядында иштегениме 3 ай болду. Өзү 1 жыл служба кылып, анан иштеп калгам, контракт түзүп. Бул үчүн айтсам, аты Чипа, 4 жашта. Бул кичинекейинен бери 3 айлыгынан бери чоңойтуп келет. Менден бунун да бир мемеси бар, кинолог да болчу, ошол карачы. Турцияда бунун иттердин жардамы өтө чоң болду. Биз кире албай аткан жерлерге, баягы жылчыкча жерлерге киргизип фонарик менен ошол жактан туруптардын жыттары чыкканда ошол жакта үн берип, же качып чыгып белги берип ошодон табаттык. Пайдасы өтө чоң болду. Эми айрым адамдарга кандай кызматы дагы чоң болот да. Отонун сиз эмне кандай таасирлендиңиз ал жерде? Өзүңүздүн эң отсаңыз деп айтсаңыз. Ал жерде биринчи барганда өтө кайгылуу болду. Бир тууганын көрүп, бирөөнүн эжесин же сиңдисин, акесин көрүп, ыйлап аткандан көрүп башкача болуп түштүк. Кайгырат экенсиң, бирөөнүн ата-энеси өлүп атса. Биз туруптарды чыгарып атканда, алардын ата-энелери, чоң атасы, карындаштары, акелери, үкөлөрү турду. Ал жерде ыйлапчы, туруптун жанына бербейсиң алды. Ошондой ыйлаган мемелери өтө мөһим болду, өтө таасирдүү болду биз үчүн. Зилзаладан кыргыз куткаруучулары кандай тажрыйба алдыңыздар? Ал жерден дагы биз ошол курулуш тармагына олобу же башка тармагына олобу эмнебизге көңүл бурушубуз керек экен? Биз өтө чоң тажрыйба алдык. Ал жерде курулуштарга карасак, ал жерде домдор өтө эле бош. Ама жылмакай пруттардан домдордун арасына койгон да. Ошон үчүн кармабай алар жер титирөөдө, алар кармабайт да сразу эле сурулуп чыгып кетет да. Ошол домдордун үйлөрдүн бышыктыгына караш керек экен. Фундаментине курулуп атканда бышыктыгына караш керек экен, арматура баягы. Сиз өзүңүз ошол тирүү жанды алып чыкканга туш болдуңузбу? Жок, туш болбодум. Анан жалпы ошол Кыргызстандан канча кинолог барды, анын ичинде канча ит барды, канчасы кайсыл аймактардан болду? 3 кинолог барды, 3 ит барды. Экөө Бишкекте, ГЦПСтен барды. Бирөө мен бул жерден бардым да. Азыр бул эмнеге даярдайсыздар негизи куткаруу иштерине? Же бул азыр только ошол куткаруу иштерин гана жүргүзөбү же башка баягы баңгизатка же башкага? Муну азыр куткаруу иштерине көбүнчө куткаруу иштерине үйрөтөбүз муну. Адам таап, эмне